Азыркы мына референдумга көтөрүлүп аткан маселе бул мыйзамсыз демилге да. Өзү ошол азыркы ошол сунушталып аткан документти талкуулоо бул өзү туура эмес. 5 октябрда болгон саясий кризиске күнөөлүү депутаттар ошол биримдик мекеним Кыргызстан партиянын өкүлдөрү, талапкерлери. Ошолор бүгүнкү күндө бизге жаңы конституция киргизебиз деп демилге көтөрүшүп атат. Андай укугу жок аларда. 6-сазывдын мөөнөтү бүттү. Андай чоң документке булар өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк жок. Көбүнчө эле айтып атышпайбы, 5 октябрда элдин талабы конституцияны өзгөртүү болгон деп. Конституцияны өзгөртүү болгон эмес элдин талабы. Элдин талабы тажаган 6 чакырылыштын депутаттары тезирээк кетип, ошонун ордуна башка депутаттар келсин деген талап болчу. А бирок азыркы ошол президенттин ыйгарым укугун аткаруучулар биздин бетибизге түкүрүп кайтып эле ошол шайлоолордун 4 октябрда шайлоолордун бузууга себеп болгон депутаттарды ошолорду кайтып биздин тагдырыбыз чечкени алып келип коюп атпайбы? Ошол кантип болсун? Түзүлгөн конституциялык кеңеш бул мыйзамсыз түзүлгөн конституциялык кеңеш. Эмне үчүн түшүндүрө кетейин. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш 28 октябрдан баштап мөөнөтү бүткөн укуктук вакуум болбосун деп, бүгүнкү күндө 29 октябрдан баштап жогорку кеңеш өкүлчүлүк жана контролдук гана функцияларын аткарышат. Алардын кылган бардык кыймыл-аракеттери бүгүнкү күндө туруктуу бийлик бутактары түзүлүшкө аракеттерди жасаш керек. Биз конституциялык кеңешке кирүүгө толугу менен каршыбыз, кирбейбиз дагы. Бул легитимдүү эмес, мыйзамсыз түзүлгөн конституциялык кеңеш жөнөкөй бир профессионалдардын тобу, жөнөкөй бир жаамат чай ичип отурган.